Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 29 декабрь 2020 жыл Ош шаарындабыз. Тагыраак айтканда Ош Татан соода борборунда. Бул электро муравей десек да болот. Бул электро муравейге өтө көптөгөн адамдар кызыгып жүрөт. Мен комментарийга ушунчалык көп адамдар сурашты, тартып бер деп. Кара суу базарында азыр сезонго ал жакта эми открытый болгон үчүн сезонго бизде азыр жок деп көпчүлүк айтты. Бирок мына Ош Татанда бар экен. Азыр ушул боюнча бир аз кыскача маалымат берип, характеристика канча заряд, канчага чейин кармайт, канча жүк көтөрөт, ошол боюнча маалымат берип кетели. Салам алейкум ака, кандайсыз, жакшысызбы? Мындай бирчекеден баштайлы. Мунуңуз көтөрүлөт, мына ачылат да экен, борттор, а? Борт ачылат. Борттор ачылат. Алмаштырган эле ачылат. Бүт мына эшиги ачылып, артынан дагы как уже лабо сыяктуу эле экен. Бул канча жүк көтөрөт ака? Муну китеби боюнча 550 килограмм көтөрөт. Китеби боюнча 550. Элдер 750 1 тоннага чейин жүктөшөт. 750 1 тонна чейин жүктөйт. Мына караңыздар, лабонун эле жүгүн ташыйт экен да почти. Бул заряды канчага жетет ака? Заряды агар пустой жүрө турган болсо булар пустой менен 70-80 километрде жүрөт. Агар жүк менен болсо кичине азыраак жүрүп калат. 52-60 километр. Бир заряд менен 70-80 километр жүрөт, бош болсо. Ошко бир келет экен да кушаптан. Мынаны көтөрүлөт дедиңизби ака? Мына көрүңүздөр, мына көтөрүлгөндө астында мына эгер запаска баллону бар экен, андан кийин мына 4 та амортизатор бар экен, көрүңүздөр мына. Эки бул жагында, эки бул жагында. Анан мына рессорлор дагы бар экен, а? Рессорлор бар. Анан барабаны чоңган кийин муну 2 кыл барабан болот да. Барабан эки чоң, мунасы чоң. Ошон үчүн көбүрөөк жүк көтөрөт булар. мына немеси 2 кыл болот экен барабанда, мынасы чоңураак экен. Ушул көбүрөөк жүк көтөрөт дейт, мына караңыздар. Мына 5 аккумулятор ба? 5 аккумулятор. 5 аккумулятор бар экен, ушулар зарядта кармайт экен. Бунун дагы кандай функциялары бар, характеристикалары? Тормоз, газ, мындай эмелерди боюнча дагы бир маалымат бере кетсеңиз. Мына ручной. Ручной. Пониженный. Бул пониженный да? Баягы жүк менен кетип атканда, чүнү көтөрүп койсо, мотор кыйналбайт. Спустарга, өдөлөргө ушуну көтөрүп коюш керек экен да? Көтөрүп коюш керек. Агар пустой жүрө турган болсо, ылдык эле түшүрүп коет, ушуну менен жүрө берет. Управление ушул жерден эле болот, эмнеден? Ооба, бир жагы газ, астындагы мынанысы тормоз. Бул бут менен тормоз берет экенсиздер. Ал эми кол менен эле газ болот экен. Бул эми минип жүргөн же көрүп жүргөндөр билет. Бул жерде мына свет немелери экен, а? Мына кнопкалары. Поворот, свет, бүт сигнал бардыгы бар экен. Көрүңүздөр, мына фарлары дагы алдында. Муну азыр көбү мындай жабып атат, а? Жасапчы. Бунун эми баасы канча болот ака? Бунун баасы доллар боюнча сатабыз, 1400 доллардан сатабыз. 1400 доллар. Азыркы курс менен эсептесеңиз, бүгүнкү курс менен 116 000 сом чемпион болот. 116 000 сомго айланат экен, мына караңыздар. Электро муравей десек да болот. Бунун дагы бул жерге 2 адам да батат, а? 2 адам батат экен кегире. Мына 2 адам отуруп иш кылсаңыздар да болот. Мына базарларга көбүнчө базарда иш кылышат бул менен. Дагы үйдөгү мисалы огородко майда чүйдө ташысаңыз, огороддон ташысаңыз боло турган бүт бардыгына жарай турган электро муравей, азыркы жаңы заманбап, жап жаңы. Бул сатылып кетсе дагы башкалар болот да? Сөзсүз болот экен. Дагы бул сатылып кетсе, мындан да башкалар бар экен. Мына жанындагы дагы скутерлерден бир аз маалымат бере кетели. Мына скутерлер канчадан болот экен? Булар 60 000 сомдон. 60 000 сомдон. Булар электрический. Булар деле 80 километрде жүрөт. Электрический. Бензин сезин куйбайсың, а? Электрический экен, 80 километрге чейин жүрөт экен. Бул мына шаар ичинде алып алсаңыздар, доставкага кылып, кайра келип заряд сайып койсоңуздар, 80 километрге чейин бир заряд менен жүрөт экен. Экөө бирдей эле, а? Экөө бирдей. 2 адам отурса да тартып береби? 2 адам отурса да тартат экен. Көрүңүздөр, мына. Бул жерде дагы бир өзгөчөлүгү мотоблоктор да бар экен. Мотоблоктор мына чоңу канча болот экен? Чоңуну 60 000 сом сатабыз. 60 000 сом. Наркына 40 000 сом сатабыз. 40 000 сом. Бул чоңу канча аттын күчүнө бар экен? Лошадиный сила буларкы 7 болот. 7. Наркы кичикедигичи? 4,5 болот. 4,5. Бул канча функция аткарат экен? Буну мисалы алдыда баягы косилкасын койсо чөп болот. Баллондарын чыгарып туруп, фрезасын салса баягы жер талкалайт. Талкалайт. Өзү иштеткен адам муну бар жогун билет. Мына улап алат десеңиз, бүт эмелерин, а? Жер айдаганын, жер аңтарганын, жер малалаганын бардыгын өзү иштеткен адам билет дейт, улап алат дейт.
Bunun basını ayттыңыз да, канча дедиңиз эле? Басы биросы 60 миң, биросы 40 миң. Мына 60 миң чоң кызылы, жашылы 40 миң сом болот экен. Көрүңүздөр, ушул жерге келсеңиздер, бул номерлерин описанияга анан экранга жазып коебуз. Ушул номерлер боюнча байланышып, скутерге чалып, ушул эмени муравейдагы сүйлөсөңүздөр болот. Өткөндө өтө көптөгөн сурап аткан. Көрүңүздөр, келип ушул жерден дагы алыңыздар. Мына Кара Суу базарында азырча чыга элек экен. Ош Татанда бар. Келе берсеңиздер болот. Рахмат ака, базарыңыз берсин. Тынч болуңуз. Налдагы электроскутер. Бул заряды канча кармайт ака? Заряды 15-20 километрге чейин жүрөт. 15-20 километрге чейин түздүккө жүрөт экен. Анан вес канча веске чейин көтөрөт адамдарды? Адамдарды 110 чейин. 110га чейин көтөрөт. Одан өдөсү сал кыйналып болуп калат да. Жеңилдери оңой тартат. Анан бул канча сом ака? Мына көрүңүздөр алдынан. 35 миң сом. Муну кнопка менен иштетеби же эме скоростор барбы? Мынанысын жандырасыз. Так, мына жанды. Бул мынасы газ. Отурту кичине. Сен Койсоңуз кетет. отурган эле кетеби же газ басыш керекпи? Отуруп туруп кичине газды басып, мынабы газ. Торуңуз. Мына азыр тартып, бирок ыңгайсыз болуп кеткен. Оңго сол кол менен эме кылып көрөлү. Жок, болбот азыр. Эме кылабыз. Скорость көбөйтөбү? Бул азыр ушундай электрический экен. Азыр эми көбөйдү, мына көрүңүздөр, мына уже жүрө баштады өзү, караңыздар мына. Мына 7 скоростьта кетет. Болду, ушул азыр скорость торумуз токтотту. Бул эмени торумузду коюп койгон мына нуштаны. Коелу. Ака бул канча сом? 35 миң сом. 35 миң сом экен, ушул 110 килограммга чейин көтөрөт экен, караңыздар. 35 миң сом. Ака рассрочка жок, а? Рассрочка жок экен, келип наличие алат экенсиздер, мына караңыздар. 110 килограммга чейин көтөрөт электроскутер. Ачык, мына түз шарга, түз жолдорго кетет. Мына таштакта сал кыйналып калат ака. Түз жол болсо жакшы, таштакта бир аз кыйналып калат. Мындай фонариктери дагы бар экен, артындагы стоптору дагы бар экен, караңыздар. Бул уже өтө өзгөчө. 35 миң сом кеми бар. Жакшы. Бул жанагы эле муравейдин ээсинин скутери, электроскутер. Ошол номерлерге байланышсаңыздар, ушундай бүт электрический скутер, муравей бүт барына чалып сурай бересиздер. Мына ушундай скоростьте кетет экен, караңыздар, өтө тездикте да кетет экен. Караңыздар. Муну алсаңыздар, өтө жыргайсыздар. Мына агалар, сиздер бүгүн Татан соода борборунда скутерлердин бааларын билдиңиздер. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттала электер подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.